сен айткан проектилерди иш жүзүнө ашырыш үчүн хотя депутат болуп барайын деп Багыт деген партия менен кетип атам досум. Мен айтат элем да, мына Багыт, мына Иман Нуру, анан дагы бир Мекенчил эл, анан дагы бир Эл үмүтү, ушундай бир партиялар бар экен да, карапайым элдин составынан чыкканчы. Анан Добушта ушуларга бериш керек. Ушуларга бериш керек, Ушуларга бериш керек. Эл ушуларды колдоп коюш керек да. Себеби дегенде ал партиялардын ичинде мурдагы карышкырлар жок. Ал партиялардын ичинде бара турган болсо системада, мисалы үчүн сен жеп жүргөн болсоң, ана мына дегенде мисалы үчүн мен агынан алып жүрсөм, сен кызылынан алсаң, мен сага айтам, эмне эле ламат сен дадасың, бас берека дейм да. Түрү аякта мисалы үчүн ал системага аралашпаган киши менен алар сүйлөшпөйт. Көп чечим болмок да. Ошол сен айткан ошол Эл үмүтү, Иман Нуру, Багыт, анан дагы эмне деген ошол баягындай за Мекенчил эл, Справедливый Кыргызстан, ошондой майда чүйдө неме партиялар жүрөт го. Ошолорго бериш керек да голосту. Эл ошолорго берип таштаса, ошондо чисти иллюстрация болот да. Чисти жөн эле мисалы үчүн баягындай элдер деп калмак да. Баягылар дагы уже шалдырай түшөт дагы, анан кийин кой дейт. Ошол президент айтканды кылышыбыз керек экен дейт дагы, анан кийин президенттин айтканын кылат. Президент эмне дейт буларга? Завод сал энерге дейт. Энерге суу чыгар дейт. Энерге баг отургуз дейт. Президент жакшылыкты айтат да. Ошону угуш керек. Кудай буйрса, досум, биз ушул сен айткандай баягы карапайым элдин составынан чыккан адамдар депутат болуп келе турган болсо, мына биз силердин проектиңерди колдойбуз, Абдулла Ташиевич. Ошол Иман Нуру, Багыт, Эл үмүтү, анан Мекенчил эл, анан дагы Legalize дегени жүрөт. Алар дагы баягы конопляны эгеп өзүп атышат да. Багындай немеге зыян бербей турган. Анан кийин баягы Дыйкандар партиясы жүрөт, Улуу журт деген жүрөт. Жалаң ушундай майда партияларга голос бергиле туугандар. Алданбагыла, олар келет, кетет. Эртеге силер ошолорду эч качан көрбөй каласыңар. Кудай кааласа ушунсунда шайлабай койгула, болду. Алар кайра эч качан келбейт. Мына ушул балдар барып туруп, ошол парламентти легендарный парламент кылып кайрадан иштетип, мына ушул кыргыз жер ошол талкаланган, ошол мурунку ошол акайып жерлерди берип берген, көп каша кылып берген да ушуну. Мына мисалы үчүн жерлер азыр мамлекеттин составынын өзүндө болгондо, мисалы үчүн мамлекет айтат эле да, мындай кылгыла, мындай мынаны эк деп. Азыр болсо элдер менен кайра переговор кылып, кайра сүйлөшүп, кайра ошонун немесин жерлерди ийгилештириш керек. Ошон үчүн биз продукция кластер деп коет да буну. Бир мындай ушунчалык азыр муктажбыз биз продуктага. Ошон үчүн тепкедей жер, ушунча жер болсо дагы ошол жерди пайдаланышыбыз керек. Мына урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Бардык нерсени өзүбүздүн колубуз менен жасасак эле болот экен. Биз башка бирөөлөрдөн үмүт кылбай, жок. Кошуналар бизди багат, тигине мындай дебестен өзүбүз бага турган убакыт келди. Ооба, биз жөн эле. Досум, биз 6 миллион эмес, 60 миллион эмес, 600 миллион кишини бага турган потенциалыбыз бар. Бизде 3,5 миллион гектар жер бар. А Голландиянын жери 900 миң гектар. Ошол жерден жылына 120 миллиард доллар киреше алып атат. Мына кошуна Өзбекстан былтыры быйыл мисалы үчүн 20 миллиард долларлык мөмө жемиш сатты. Биз мисалы үчүн ошонун покупателибиз да. Хотя биздин жерлерибиз бош жатат. Көрдүңбү? Ошон үчүн иштешибиз керек. Ооба. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мына ушундай инсандарды биз колдошубуз керек. Кудай буйрса, мына 28-inde ошо өзү Абдулла Ташиевич айткандай, карапайым элдин составынан чыккан Багыт партиясы, Эл үмүтү, Мекенчил эл, ошондой эле Иман Нуру жана башка ошол партияларда шайла турган болсоңуздар, чындыгында мына Абдулла Ташиевичке окшогон адамдар биздин жаныбызда болот. Бизге көмөктөшөт, проекттерди бирге алып барабыз, Кудай буйрса. Мейли, айтканың келсин досум. Ийгилик каалайм Багыт партиясына, Иман партиясына, Эл үмүтү партиясына, бардык ушул майда чүйдө ошол карапайым эл топтолгон партиялардын бардыгына ийгилик каалайм. Рахмат. Жеңип чыккыла. Рахмат.